И доставили вот такой вот букет, розочки. Здесь еще и записка есть. Айка денсаулыгың чын болуп, албан ийгиликтерге жет. Колдоочу эжелериң Даку эже, Гүлназ эже дейт. Рахмат эжекелерим. Сиздердин колдооңуздар менен, сиздердин дуаларыңыз, баталарыңыз менен мен Аида болуп жүрөм. Чоң рахмат, мне очень приятно. Короче, буюрса жакшы жаңылык болот. Скоро азыр папам менен машиналарды көргөн келдик. Бир машинада отурам. Тандап атабыз. Ой, радуюсь прям. Машинаны өзүмө оформить эткене келдим. Номер алдым, кстати, сертификат менен. Ключ. Вот моя ласточка, жаным. В общем, канча күндөн бери ушул жумушту бүтүрүп жүрөм. Буюрса эми официалдуу түрдө сиздерге көрсөткөн кезде ошол видеонун баарын салам. Кубанычым менен сиздер менен бөлүшөм. Пошла. Это у меня очень хорошая новость сиздерге. Негизи акча чогултуп жүргөм, бирок квартира алсам деп ойлоп жүргөн болчумун, бирок мындан ары дагы акчамды чогултайын десем, көп жумуштар менен такси менен жүрөм, көп эле акчаларымдын жарымы, чогулткан акчамдын жарымы эле таксиге кетип калып атат. Күнүнө 3 000 – 4 000 сом. Андан көрө машина алып алайын дедим, акчам жетишинче. 5 айда чогулткан акчама буюрса машина алам. В общем, ушул акчаны берип 5 айлык менин эмгегим. Будан башка дагы акчаларымды өзүм үчүн ырма, клейме жумшап жүрдүм. Эми муну машинага буюрса. Баарыңыздарга салам достор. Азыр сиздерге бүгүн кечинде 6да рилс салам деп даярдап айтып койдум элем сиздерге. Ошол рилсти даярдоо үчүн кетип атабыз. Машинаны сиздерге көрсөтүп сүйүнчүрөйүн деп атам. Жанымда байкем. Привет. Саламатсыңарбы? Как вам машина? Ауф. Старт жүр. Бул жакта же мобилограф кызым. Кандайсың? Как настроение? Отлично. Бизе даяр. Машинасынан кел. Вот, мынакей. Бул жакта биздин кийимдер, реквизиттер. В общем, ушундай өзүнчө эле баруу. Менин машинам депчи. Мунун баарын анан салам сиздерге көрсөтөм.